техпаспорт бере албайбыз ал үйгөчү. Себеби бүткөн эмес. Пол, эшик, терезе, потолок жокпу. Бардыгы законий болсо, анан биз техпаспорт беребиз да. Кыргызстанда жер мунапысы мыйзамы менен жарандар мыйзамсыз салынып калган үйлөрдүн жерлерин мыйзамдаштырып алууга соңку мүмкүнчүлүктөр калды. Анткени жеңилдик 2025-жылдын 1-июлуна чейин гана күчүндө болот. Бул мыйзам эмне үчүн кабыл алынды? Себеби 2005-2010 жылдары өлкөдөгү баш аламан учурларда көптөгөн адамдар айдоо же чарба багытындагы жерлерге өз алдынча турак жай салышкан. Бирок документ жагы каралбагандыктан алар расмий ээлик укугун ала албай келишкен. Жер мунапысы боюнча бүгүнкү күндө Баткен район Баткен шаарында жакшы иштер жүрүп жатат. Президентибиздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2022 жылдын 31 майындагы 291 сандуу жер мунапысынын негизинде жергиликтүү мыйзамсыз салып алган айыл тургундары биринчи кезекте Кыргыз жер долбоорлоо институту Баткен филиалында гипрозе мындайча айтканда ошол ишкананын мекеменин корутундусун алып, кайсы жерде жайгашкандыгы тууралуу аныктамасын чыгарып, анын негизинде айыл өкмөттөргө кайрылат. Айыл өкмөттөр аны кезектүүлүк өздөрүнүн китепчесине түшүрүп, аны райондук мамлекеттик администрациянын атайын түзүлгөн жер мунапысынын комиссиясына сунуштайт. Ал жерде комиссия жер мунапысы негизинде кызыл китепке, кызыл сызыкка, коргоо зоналарына кирип кеткен жерлерден башка жерлерди бардыгыны документтештирүү берүүгө токтом чыгарып берет. Ал токтомдон кийин, токтом чыгаргандан кийин айыл өкмөт бекитип, андан кийин архитектурадан отвод материалдарын алып, анан бизге жер участогуна алган жеке менчик укук тууралуу күбөлүгүнө кайрылышат алууга. Ушул көйгөйлөрдү чечүү жана социалдык чыңалууну басаңдатуу үчүн 2022 жылы жер мунапысы мыйзамы ишке кирген. Аталган мыйзам жарандарга мыйзамсыз курулуштарды каттоого жана жер тилкесин мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Анын алкагында мурда трансформацияланган, бирок каттоодон өтпөй калган жер тилкелерин жергиликтүү бийлик калктуу конуштар категориясына өткөрө алат. Бул үчүн коомдук угуу өткөрүүнүн зарылдыгы жок. Бирок бул жеңилдик дача, багбанчылык үчүн берилген жерлерге тиешеси жок экенин адистер белгилешет. Токтомдо мурда катталгандар, системалык каттоодо катталгандар, анан мурда турак жай деп госак алган документтери барларды райондук айыл өкмөттүн сунушу менен райондук администрациядан токтом чыгып бекитилгенден кийин буларга биз кайрадан мамлекеттик акт бербейбиз, жөн гана каттоого алабыз. Ошондо бир канча азаят, 1-июлга чейин жетишип калышыбыз керек да ошого. Жаңы жобого ылайык, эгер жер тилкеси калктуу конуш аймагында жайгашса, анын аянты иш жүзүндө кандай болсо, ошол чек менен катталат. Ал эми айыл чарба багытындагы жерлерде курулган үйлөр буюнча чечим жергиликтүү чектөөлөргө жана расмий схемаларга ылайык кабыл алынат. Ар бир арыз боюнча атайын комиссия текшерүү жүргүзөт. Буга керектүү документтер мунапыска эң негизинен ушул жер үйдүн эмесини райондук комиссияга сунушташ керек. Айыл өкмөткө сунуштагандан кийин айыл өкмөт районго сунуштайт. Райондук комиссия ар бир участокту, турак жайды барып көрүп, комиссиядан өткөргөндөн кийин, андан кийин документтештирүү башталат да. Мунун ичинде красный зонага киргендер, дарыялар, леп, высоковольттор, ушул берүүгө мүмкүн эмес, ушул 291 токтомдо берүүгө мүмкүн эмес болгон жерлерге берилбейт. Калгандарын баардыгын комиссия карап өткөзгөндөн кийин, андан кийин бизге келсе, биз жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт беребиз. Адистердин айтымында Баткен шаарында жана райондорунда бир топ арыздар келип түшкөн. Алардын ичинен талапка жооп бергендерге расмий акт берилген. Бирок кээ бир учурларда документтери толук эмес же жер тилкесинин укуктук макамы туура келбеген жарандарга терс жооп берилүүдө. Мындай жыйынтыкка ээ болгондордун катарын толуктаган Баткен районунун Зарташ айылынан келген Туратбек Жапаров арыз берген. Бирок комиссия анын тилкесине мыйзамдаштыруу мүмкүн эмес деген жыйынтык чыгарган. Жаран бул чечимге наразы. Мунапыска боюнча мен үлүшкө берилген жерим бар. 87-жылы өзүбүз бакканбыз. Ол жерде кухнясы бар, шарты бар, тандыр бар жок бар, бирок шийпириң жок деп тур мунапыска киргизбей койду. Мен onu такташтырып келгенде кээ бир адамдарда даже пайдабалыны чырайлуу кылып алса, ошонуку дагы мунапыска кирген жерлер дагы болду да. Муну
Bunun içinde dagы bir men düşünbögen nerseler bar okşoytçu. Ошол шифр кагышым керек экен, мен пол кылышым керек экен, анан стандарт кылып пайдалуулук кылсам, ана меники мунапыска өтүш керек экен да. Ошол бойдо меникини калтырып койгончу. Мунапыста барганда ар ким өзүнүн немесин карайт. Мисалы биз барсак, осрекске катталганбы, катталган эмеспи? Канача жер, сельхозбу, колтугошпу, эмне жер экенин карайбыз. Архитектура курулуштун эмесине архитектура жооп берет да. Бул болот, бул болбойт депчи. Курулушу жарактуубу, жараксызбы? Ошону карайт архитектура. Эгер жарактуу десе көрөт, жараксыз десе көрбөйт. Анан эменин экинчи этабы бар. Мунапыстын экинчи этабы бар. Ушунда шахматный деген бар. Эки жагындагылар эме болсо, өтүп орто өтпөй калмаса ал өтүш керек. Сиздики эгер буактын чиресе онда болбой калат. Ягым өттү, Бирок эгер үйүңүз бүтпөй калган үй жайлар дагы деген да мыйзамдачы. Эгер ушул бүтпөй калган үй жай болсо дагы кириш керек. Эгер үй жай болсо. Мен онда жашайм да, Анда значит өтүш керек. өтүш керек. Анан коңушума берилди. Бия коңушума берилди, ортодо мен турам, мага берилбей калды. Демек бул Мен маселе төлөмдөрүнү мен бардыгыбыз ортодо төлөгөнбүз. Мына барган балдардын чыгымдарын, объекттерин кылганбыз, бирок меники кирбей калды. бул боюнча архитектурага кайрасыз. Кайрадан кайрасыз. Мыйзам боюнча бүтпөй калгандарга дагы берилиш керек. Энди Баткен шаары боюнча 620 адамга тек паспорт 647 госакт берилген, мамлекеттик акт берилген, жеке менчиги тууралуу. Ал эми район боюнча 1497 адамга тек паспорт 1619 жаранга мамлекеттик акт берилген, жеке менчиги тууралуу. Бирок акыркы эме боюнча, сунуштар боюнча сураштырып келгенибизде ар бир айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды алып чыктык. Бүтө электери жетишпей калгандарын алсак, жалпы Баткен шаарында 1324 адамга дагы берилиш керек экен. Ал эми район боюнча 2189 адам турат да, ушундай эмедечи. Бүгүнкү күндө документтерин тапшырып жатышат, мунапыска беребиз деп. Ушуларды ушул бир айдын ичинде жеткиренге аракет кылып жатабыз. Ал эми Баткен шаарынын дагы бир тургуну Махмудали Маккамбаев болсо жер мунапысы аркылуу өзүнүн үйүнүн жерин мыйзамдаштырып алганын айтат. Ал үчүн керектүү документтерди чогултуп тиешелүү мекемелерге убагында кайрылган. Бул бирөөгө бир күндө бүтө турган иш эмес, бир айдан бүтө турган эмес. Чыны мен көрдүм өзү. Бизде мына Сынарбакка бардык, Сынарбакка барсаң, Сынарбактан мэрияга жөнөтөт, мэриядан токтом берет. Биз өзүбүзгө үй жай берген, огород берген. А кыздарыбызга берип атат ушундай мунасып немени. Биз ыраазы элебиз. Мэриядан бир айда чыкса, бир айдан кийин архитектурага барат, архитектура текшерет, өлчөйт, үйүңдү сөткө тартат, аныктайт, кол коңшуңду. Мына бир ай өтөт экен. Мынакей бүгүн убакыт саат баралы келди, мынакей документти алдым мынакей. Ага шүгүр, мына барды законный болду. Жер мунапысын өткөрүү процесси айыл өкмөт, архитектура, кадастр мекемеси жана башка мамлекеттик органдардын катышуусунда жүргүзүлөт. Бул иштерди координациялоо жана натыйжалуу бүтүрүү өкмөттүн негизги тапшырмасы. Буга чейин министрлер кабинети мыйзамдаштыруу иштерин жыл аягына чейин бүтүрүү зарылдыгын баса белгилеген. Айсулуу Абдилаким кызы, Расул Акматов, жаңылыктар.